Аялдар абакка кесилгенден кийин жаш наристесин убактылуу алып коюуга жол берген мыйзам нормалары бар. Акыйкатчы институту мыйзамга өзгөртүү киргизип, мындай укуктук ченемди алып салууну сунуштап жатат. Институт мындан сырткары түрмөдө жаткан коош бойлуу жана балалуу аялдардын материалдык тиричилик шарттарын жакшыртуу үчүн укуктук кепилдиктерин бекемдөөнү сунуштоодо. Ошол жолду соттолуп кеттим, ага деле караган жок, меники эмес дегенге деле караган жок. 3 айлык кызым бар болчу колумда. Картаң апам, бир балам анда 5 жашта болчу. Ошо менен эчтекесине караган жок. Бул жактан бир айда бир телефонный разговорга чыгып барабыз. Байланышам. Мама качан келесиң, каяктасың? Ал түрмөдөсүнбү деп сурай албайт. Россиядан качан келесиң деп сурайт. Айрым укук коргоочулар ар бир наристе эненин жанында болушу керек деп эсептесе, кээ бири камактагы шарттар буга жол бербей турганын айтышууда. Түрмөдөгү шарттар менен жакындан тааныш болгон кызматтын адистери да гигиеналык каражаттарына, медициналык кызматтарды алууга мүмкүнчүлүк жокко эсе экенин айтышууда. Ооба, мыйзамда айтылган, эгерде баласы менен кармалса, ал 3 жашка чейин апасы менен, ошо эне менен чогуу жашаганга укуктуу. Эгерде ошондой бир жагдайлар болуп, мисалы үчүн тергөө иштери башка бир шаарда боло турган болсо, же болбосо ошол суук жерлерде боло турган болсо, ошондой учурларда тергөөчүнүн токтому негизинде ошол эле баланын туугандыктарын берсе болот, же болбосо ошондой балдар үйүнө тапшырып турат, мезгилдүү дегендей. Ошол эле учурда алып койсо болот да, а так энеден ажыратса болбойт. Ошо баары бир мындай да, мен ойлойм, ошо действительно 3 жашка чейин энеси менен чоңойгон жакшы. Анткени эми баары бир баягындай эмизет дегендей, ошондой баары эне менен болгону жакшы. 3 жаштан кийин эми аны карап чыкса болот да. Айрым укук коргоочулар ар бир төрөлгөн наристе өз энесинин жанында чоңойгонго укуктуу жана кайсы жакта болбосун аялдарды энелик укуктан ажыратууга жол бербөө керек дешет. Айрымдары тескерисинче абактагы аялдын шарттын жана мүмкүнчүлүгүн эске алганда наристенин кызыкчылыгы биринчи орунга коюлуп, аны жакын туугандарыныкына же балдар үйүнө берүү туура болорун белгилешүүдө. Негизи 3 жашка чейин менин оюм, 3 жашка чейинки балдарды энесинен ажыратпаш керек. Аларга мүмкүн болушунча шарт түзүүнү камсыздаш керек. Себеби эң жаман эме балдардын жашоосуна таасир бере турган нерсе энеден ажырап калуу да. Жо 3 жаштан кийин деле альтернативдик жолдор эми бизде камкорчулук бар да. Ата энеси бар, мисалы үчүн, анын ата энесинин жакын туугандары бар. Эгер ошол камкорчулук болбой калган учурда, анда биздин мамлекетте убактылуу багып алуучу үй-бүлөлөр бар, фостеринг деп коет. Ошо фостерингке берсе болот. Укук коргоочулар абактагы аялдарды балдарынан ажыратпашы үчүн түрмөлөрдүн шарттарын оңдоо зарыл деп эсептешет. Колонияны ымыркайларды кароого багып чоңойтууга мүмкүн болгон эл аралык стандарттарга ылайыкташтыруу керек. Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү абал эл аралыкта мамлекеттик да стандарттарга туура келбесин Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы комитетинде да белгилеген. Бирок эне узак убакыт соттолуп кетеби же соттун чечими чыгып аткан убакытта эненин баланы кароо мүмкүнчүлүктөрүн чектеп, биротоло ажыратып койгон учурлары бар. Ошол учурда биз балдарды үй-бүлөнүн шартына жакындатылган альтернативдик камкордукту сунушташыбыз керек. Бул жакын тууган уругунун багып алуусу же болбосо убактылуу көзөмөлгө алуу. Бул көзөмөлгө алуу дегенде албетте бул өспүрүмдөр үчүн керек. 14 жаштан кийинки балдарга, 14 жашка чейинки балдарга ошол тууган уругунун камкордугун биринчи жолу камсыз кылсак болот. Кыйноолорго каршы күрөшүү улуттук борборунун 2022 жылдагы баяндамасына ылайык, Кыргызстан буунун адам укуктарын коргоо комитетинин сунуштарын аткарбаганы убактылуу кармоочу жайлардагы тергөө абактарындагы кыйноолор, физикалык же психологиялык зомбулук, курч, көйгөй бойдон калып жатканы белгиленген. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.